Биз бир топ убакыттан бери сиздер менен кыргыз керемети деп аталган феноменге таандык тасмаларды талдап келебиз. Эми көптөн күткөн учурда келди. Бул жолу редакциябыз эң мыкты деп эсептеген фильмди талкуулайбыз. Албетте, кыргыз кереметине кирген ар бир тасма жүрөгүбүздө өзгөчө орунду ээлейт. Бирок алардын арасынан бирин гана тандоо керек болсо, биздин тандообуз караш-караш окуясына токтойт. Бул эмгектин өзгөчөлүгүн бир канча себептер менен түшүндүрсө болот. Биринчиден, тасма казак элинин улуу ойчулу жана жазуучусу Мухтар Ауезовдун чыгармасынын негизинде тартылган. Ошол маалдагы ата мекендик кино индустриясы үчүн мындай кызматташтык сейрек кездешер эле. Негизинен кино тартууда жергиликтүү авторлордун эмгектерине артыкчылык берилген. Бактыбызга жараша ошол учур Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын гүлдөгөн мезгилине туш келген. Ал эми караш-караш окуясы казак фильм менен кыргыз фильмдин өнөктөштүгүндө жаралган. Экинчиден, тасманын башкы режиссеру Болот Шамшиев болсо, фильмдин башкы ролун Сүймөнкул Чокморов аткарган. Албетте, бул ысымдар өз ишинин чыныгы чеберлери экени талашсыз. Бирок бул эки инсандын масштабын түшүнүү үчүн алардын бүткүл союздук фестивалдын мыкты тасма жана мыкты актёрдук оюн наамдарын бир нече рет багындырганын эске салып коюу абзел. Элестетиңиз, Сүймөнкул Чокморов бул сыйлыкты 4 жолу алган. Мындай жетишкендиктерди СССРдин тарыхында башка эч бир актер кайталай алган эмес. Сүймөнкул Чокморовго алгачкы жогорку наам дал ушул тасмадагы аткарган ролу үчүн берилген. Тасмадагы аткарган ролу дебюттук эмгеги болгонуна карабастан, анын актёрдук чеберчилиги жогору бааланып, алигичи кинематографиянын алтын казынасында өз ордун татыктуу ээлеп келет. Үчүнчүдөн, Чокморовдун алып чыккан каармандын образы да өзүнүн терең маанилүүлүгү менен айырмаланат. Кайсы элди алып карабаңыз, анын чыгармачылыгы эң биринчи кезекте өзүн ар кандай чыгармачылыктар аркылуу таанып билүүгө багытталат. Ошондуктан мындай чыгармаларда дайыма ошол элдин кулк мүнөзүн чагылдырган каармандар орун алат. Маселен, бөтөн жерде жүрсө да кыйынчылыктарга багынбай, өз бактысын издеген баатырдын образы, жаркын келечекке болгон ишенимдин шооласын тутанткан белгисиз маршруттагы үмүт, илим-билимге умтулган дүйшөн жана албетте күч менен айкөлдүктүн символу болгон Манастын образы. Эгер биз Мухтар Ауезовдун чыгармасындагы башкы каарман Бактыгул жогоруда айтылган бардык сапаттарды өзүнө камтыган образ экенин айтсак, ишенесизби? Ишенбей жатсаңыздар, анда автордун китеби менен таанышып, анын негизинде тартылган тасманы сөзсүз көрүп чыгууну сунуштайбыз. Мисалы, бул фильмди этномедиа тиркемесинен көрүүгө болот. Ал эми биз болсо, чыныгы көчмөндү чагылдырып берген Бактыгүлдүн образын талдоону баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кейпи мен уурдап атагым бар. Бактыгул качан оор эле? Фильмди талдап баштаардан мурда 1 мүнөттүк убактыбызды теорияга арнайлы. Зеригиштүү болсо да чыдап коюңуз. Себеби муну билүү өтө маанилүү жана ишенип коюңуздар. Болгону 1 эле мүнөтүңүздөрдү алат. Бардык эле кино сүйүүчүлөр жана баш оту менен китепке кирип кеткен окурмандар архетип деген түшүнүк менен тааныш болсо керек. Архетип каармандын шаблону сыяктуу нерсе. Эгер тереңирээк сүңгүп кирсек, кинонун каарманы болобу же китептинби, айтор бардык каармандарды ошол шаблондор аркылуу талдаса болот. Баса TV Tropes сайтын иштеткен кесиптештерибиз мунун үстүнөн эмгектенишип, мыкты долбоор жаратышты. Архетиптер эмнеге керек? Чынында архетиптер бул жөн гана каармандарды шаблондорго салуу эмес, алардын инсандык сапаттарын систематикалык түрдө талдоонун усулу. Анткени кандай гана каарман болбосун, баары бир ал адамга таандык ар кандай кулк мүнөз, касиеттерди алып жүрүүчүсү болот. Ошондуктан биз аларды өзүбүзгө ошоштуруп, өзүбүздү болсо сүйүктүү чыгармаларыбыздын каармандарына байланыштыра алабыз. Ал эми архетиптердин өз ара аракеттениши көбүнчө автор чыгарманын негизги оюн кандайча ачып бергенине же каармандардын ички өсүшүн кантип көрсөтөрүнө түздөн-түз байланыштуу. Мисалга, көпчүлүгүбүзгө белгилүү стандартуу ыкма тууралуу сөз кылсак, өз жолун таба албай жүргөн шыктуу жигитти биринчи архетип. Ал эми экинчи архетип катары даанышман устатты карайлы. Жаш жигит жашоонун оош кыйышын басып, устаттын жардамы же кеп кеңештерин эске алып, оорчулуктарды жеңип, акырында туура чечимге келет. Ошентип ал өзүнүн өнүгүү жолун басып өтөт. Эгерде төмөндөгү ысымдар сизге тааныш учураса, анда баатырдын өнүгүү жолу да сиз үчүн белгилүү. Мисалы, Фродо Бэггинс жана Гендальф, Аватар тасмасындагы Зуко жана анын агасы Айро, жана албетте Манас менен Бакай атаны атасак болот. Бул жуптардын бардыгында устаттар башкы каармандардын колдоочусу жана даанышманы катары аларды жаңы жетишкендиктерге чыктандырат. Ал эми Бактыгул бизге жогоруда айтылган эки архетипти бир учурда өзүндө айкалыштырып, биздин көчмөн чоң ата чоң энелерибиздин идеалдуу бейнесин жаратканы менен айырмаланат. Келгиле,
Биргеликте сюжетке көз чаптырып көрөлү. Чыгарма бизди башкы каарман менен анын оор мезгилинде тааныштырышат. Күчтүү, эпчил жана зирек болгон бир туугандар Бактыгул менен Тектигул чириген бай Салмендин кол алдында кызмат кылышат. Ошол доордун карапайым эли сыяктуу эле алар да жакыр жашап, сабатсыз болушкан. Көп жылдар бою алар бай Салмендин колунда иштешет. Окуя болсо, Тектигулду майда барат баш ийбестиги үчүн ошол бай көк муштум кылып сабаганынан башталат. Ал алган жараатынан айыга албай, көп узабай көз жумат. Бул учур башкы каарман Бактыгул үчүн бурулуш болуп, Салмендин мамилесинде ырайым да, жылуулук да жок экенин, ал мамиле зордук зомбулук менен кемсинтүүгө гана негизделгенин түшүнө баштайт. Ошентип ал Салменди таштап, башка бай Жарасбайдын колуна өтөт. Көчмөндөр маданиятындагы мындай көрүнүш бүгүнкү күнгө чейин актуалдуулугун жоготпой келет. Маселеден качып кутулуу, керек болсо көйгөйдөн түз мааниде эле качып жер которуп кетүү азыркы замандын миграциялык тенденцияларында да өз ордун табууда. Эгер архетиптер жөнүндө айта турган болсок, бай Салмен менен Жарасбай ар кандай түрдөгү жамандыктын символу болуп саналат. Эгер Салмен акылсыз, өзүн токтото албаган жана негизсиз мыкаачылыкка барган зулум болсо, Жарасбай айлакер, куу жана адамдардын сезимдерин чебер башкарган каарман катары алдыбызга чыгат. Бирок алгач Бактыгул мунун баарын байкабайт. Анткени ага жетиштүү турмуш, урмат сый жана татыктуу жашоо убада кылышат. Башында бул убадалар чындап эле аткарылгандай сезим калтырат. Мисалы, Бактыгулдун көптөн берки кыялы ишке ашып, анын тун уулун молдонун колуна кат сабатты таанууга беришет. Чыгармада билим темасы өзгөчө орунду ээлейт. Башкы каарман ар дайым өзүн билимсизмин деп, мындан улам өзүн 3-чү сорттогу адам катары сезет. Ал тургай бул жөнүндө уулуна да кайра-кайра айтып турат. Бирок чындыгында ал айыл турмушуна зарыл болгон, практикалык билимге жана жөндөмдөргө толук ээ. Эл ичинде кадыр баркка жеткен киши болгон. Анын акылдуулугун баалап, эл арасында аны Көсөм Бактыгул деп атап коюшканы да бекеринен эмес. Негизинен Бактыгулдун эң чоң өзгөчөлүгү анын чынчылдыгы экенин көрүүгө болот. Биринчи кезекте өзүнө карата болгон чынчылдыгы. Тузум жеңил багым жок. Бир шорду жигит. Бүгүн ошол могунду айтайын деп мырзанын алдына келип отурам. Дал ушул сапаты аны башкы каарман гана эмес, жогоруда баяндалган устаттын да архетипин өзүнө камтый жүргөн адам катары да көрсөтөт. Ал дайыма ойго батып, изденүүдө жүрөт. Ар бир маанилүү таянакка өзгө келип, өзүнүн өнүгүү жолун өзү тапканга аракет кылат. Мисалы, ал сабатсыз экенин моюнга алат. Дал ушул себептен улам ал уулу Сейиттин тагдыры башкача болушун каалайт. Билимдүү, ишенимдүү инсан болуп өсүүсүн эңсеп аны окуткусу келет. Бирок бул идея көпкө созулбайт. Волостук шайлоолордун маалы келет. Ал шайлоолордо байлар бийлик, жүздөгөн мал же айлапанын урмат сүйүү үчүн жан өрөп күрөшүп, ал тургай эң ыплас ыкмаларды колдонууга да тайсалдашпайт. Окуянын дал ушул шайлоо айланасында жүрүшү Мухтар Авызов тарабынан абдан таамай тандалган. Себеби бул көрүнүш коомдун жалпы табиятын мыкты ачып берип, айрыкча көчмөн маданиятындагы көрүнүштөрдү так көрсөтөт. Тарыхтан азын-олак кабары бар ар бир көрөрман көчмөн элдер үчүн эң чоң көйгөйлөрдүн бири биригүү маселеси болгонун жакшы түшүнөт. Анткени Жарасбай менен Салмен өңдүү байлар өзүмчүл амбицияларына жүгөндөлүшүп, жалпы кызыкчылыктар үчүн бириге алышкан эмес. Ошол салттуулап, саясий күрөштүн алкагында Жарасбай Бактыгулду барымтага жөнөтөт. Карылуу жигиттердин ончактын тандагындагы Салменин жылкысын аттам. Эмне унчукпайсың? Күнөм сана саң айткан? Балам маганда үйлү көргөзөт. Дагы элемне дейт. Салмен өзү баштады. Эгерде аны куурлук болсо, сеники адалмалың тугулган барымта. Бул жерден бир нерсени түшүндүрүп коюу зарыл. Ал доордо талаш артында барымта же жылкы үйүрүн айдап кетүү, өч алуу же намыс үчүн жасалган иш катары каралып, оор кылмыш катары бааланчу эмес. Анткени жашоо канчалык оор болсо да, коңшу уруулардын ортосундагы тирешүүлөр жана чабуулдар дайыма болуп келген. Ошондуктан мындай иш үчүн эч ким өзүн моралдык жактан күнөөлүү сезген эмес. Тескерисинче, өз уруусунун ичинде бул көрүнүш кадыр баркта алып келген учурлар маалымат булактарында кездешет. Бактыгул да дал ушундай сыйга ээ, чебер барымтачы катары сүрөттөлөт. Бирок башкалардан айырмаланып, ал бул ишке барганда ар дайым чоң моралдык кыйналууларды баштан кечирет. Көңүлүнүн түпкүрүндө бул жолду таштап, артта калтырууну самайт. Каарманды барымтага барууга мажбур болушу катуу тынчсыздандырат. Ал көчмөндөрдүн ушундай шартта жашоого аргасыз болгонуна кейип санага батат. Бирок Жарасбай өзүнүн сөзүнөн кайтпай барымтага чыгууну талап кыла берет. Жарасбайдын кысымы ого бетер күчөй берип, акыры башкы каарман аргасыздан бул ишке макул болот. Билип кой. Бул үчүн Кудай алдында, эл журт алдында мен жооп берем.
Кызыгы, күнүмдүк жашоосунда өзүн 3-сорттогу адам сезген Бактыгул барымтага чыкканда таптакыр өзгөрүп, күчүн да, эптүүлүгүн да көрсөтөт. Мени тээде тигдөгүн жанынан бүткүлө. Эгерде куугун түшсө, ат койгула. Жарайды. Жалгыз Бул жагдайды Ауэзов өзү өтө таамай сүрөттөгөн. Бактыгулду күтүп турушкан. Ал чоң боз үйдөн чыкты. Волостун батасы менен коштолуп, таптакыр өзгөргөндөй көрүнүп турду. Сымбатында да, жүрүш турушунда да мурда байкалбаган жаңы бир касиет пайда болгон. Бактыгул жай салмак менен жолдошторуна жакында баратты. Алар болсо көздөрүнөн албай тиктеп турушту. Мындай адам менен талаада калбайсың деген ишеним алардын көздөрүнөн окулуп турду. Ал баарынан чоң, баарынан мыкты көрүнчү. Оң колунун билектен ийинине чейинки тоголок булчуңдары жарылчудай көрүнгөн. Жүзү да башкача эле. Анын көздөрүнүн тереңинде кумар оту жанып турган. Бирок текенектей мурутунун алдынан капысынан жумшак, кыялдангандай жылмаюу жылт этти. «Эй, арстандар!» деп кыска, буйрукчул үн менен кыйкырды ал. «Жолуңар ачык болсун!» Анын үнү дүр тепкен аттардын арасынан жаңырып, унчукпай турган топко угулду. Бирок барган сайын Жараспайдын ыплас оюну ачыкка чыгып, Бактыгул болсо садагага чабылып, күнөө мойнуна илинет. Анын үстүнөн сот уюштурулуп, башкы каарман Тайманбай кожоюнун калкалайт. Ал Жараспайга берилгендигин далилдеп, күнөөнү өз мойнуна алат. Жана мал уурдоонун чыныгы демилгечисин сураганда да байдын атын ачык айтпайт. Жалгыз башым эмес. Агайын туугандарын айдактаганы киргеним рас. Болгон күнөөм ушул. Ал сени айдактаган ким? Эмне? Тилиң болуп калдыбы? Ушул учурда анын жүрөгүндө дагы деле үмүт бар эле. Бул сот болгону саясий оюн. Коюлган чоң айып пул кийин өзүнө кайтарылат. Ал эми Жараспай өзүнө чын дилинен берилип кызмат кылып келген кишинин тагдырына кайдыгер карабайт деп жаш баладай ишенет. Ошондуктан мырза чечими мындай. Алдыңарда отурган баш кесе ууру. Ошого жараша айыбын кескилет. Анын мындай кулк мүнөзү ал жашаган чөйрөдөгү карапайым элге да таандык мүнөз. Бул жакшыга гана ишенип, адилетсиздикти тез унутуп коюу касиеттерин камтыган бала кыял мүнөз. Талап жейсиңер, тутуп жейсиңер, өзүңөр белгиле. Итке ит дейбилем. Чындыгында Бактыгулдун айылдаштары деле андан артык жашачу эмес. Алар да ачка, алар да аз тыйынга иштеп, ошол эле маалда байлар алардын көйгөйлөрүн чечет деп ишене беришчү. Болушкан эмес. Сени адил адам ажаат ачат деп келип олтурабыз. Байлар эч качан боорукерлик көрсөтпөсө да, жашоолорун жакшы жагына өзгөртпөсө да, адам табиятына катаал жана оор чындыкты кабыл алууга караганда, ушул жөнөкөй ишенимди сактап калуу алда канча жеңил болот. Өзгөчө таамай мисал катары Бактыгулду айтсак туура болот. Байлар айткандыктан өзүн 3-сорттогу деп эсептеген. Күчтүү жана кайраттуу адам. Эгер эски кожоюну анын бир тууганын өлтүрсө, ал эми жаңы кожоюну сотто сатып кетсе да, ал андан үмүтүн үзбөй ишенип жүрө берет. Ал кожоюнуна каталарын көрсөтүп, каяша айтууга кайраты жетсе дагы, системанын адилетсиздигин таанууга кайраты жетпейт. Дал ушунда эркиндикти сүйгөн элдердин негизги арманы жана трагедиясы жатат. Кылымдар бою курулган система ошол эң ыйык дээлген эркиндигин колунан жулуп алууда. Эң өкүнүчтүүсү, эгер Жараспай экинчи сотту уюштуруп, Бактыгулга карата экинчи рет чыккынчылык кылбаса, эгер чектен ашып кетпесе, биздин каарманыбыз мындан ары да кордукка чыдап, эч кандай жыйынтык чыгарбай жашап жүрө бермек беле. Экинчи сот айып пул менен чектелбестен түрмөгө кесүү жазасын дайындаган. Бул эркин көчмөндөр үчүн эң коркунучтуу жаза. Андан башкы каарман өлүмдөн да катуу коркот. Анын бул боюнча ойлору төмөндөгүдөй берилет. Багынбайм дейм. Ат үстүндө өлөм. Жанымды бай эмес, Кудай алсын. Зынданга түшкүчө баш отум менен жок болуп кеткеним артык. Дал ушул экинчи рет саткынчылык болгон учурда биздин каарман болуп көрбөгөндөй жеңилдей түшөт. Акыры ал маселе эч качан анын өзүндө болгон эмес экенин, чынында көйгөй бүтүндөй системада жатканын аңдап түшүнөт. Салмен Жараспай сыяктуу зулумдар, кылымдар бою дал анын тагдырындай тагдырларды талкалап келишкен. Эң негизгиси, Бактыгул бул оюн башынан эле жеңишке мүмкүнчүлүк бербеген оюн болгонун түшүнөт. Биз да аны менен толук макулбуз. Элестетип көрүңүз. Бактыгул Жараспайдын тапшырмасынан баш тартса, бир тууганы Тектигул сыяктуу баш ийбестиги үчүн өлтүрүлгөн болмок. Макул болсо, бүгүнкүдөй чыккынчылыкка дуушар болуп, курмандыкка айланмак.
Өмір бойы малайсымал жашаған башкы каарман бир гана жол калганын түшүнөт. Ошентип ал камактан качып, артка калчайбай кара шашуусуна жөнөйт. Бул учурдан тартып тасманын аталышы эмнени туюндурарын түшүнө баштасаңыз керек. Чыгарманын визуалдык жактан да, драмалык жактан да эң кооз бөлүгү болгон финалдык кадрлар өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Ошону менен бирге окуянын аягы китепте жана тасмада айырмаланарын айтып кетели. Ашууда Бактыгул бир канча вакыт куугунтуктан жашырынып жүрүп, ошол жерден мурунку кожоюнун жолуктуруп, кара шашуусунда ошол атактуу огун чыгарат. Бул атуу ага оңойго турган жок. Себеби зулумду өлтүрүүдөн мурун абдан чоң жан азабын тартат. Кыйналат, бирок ок чыгарат. Бул анын эркиндикке чыгуу маршы катары кабыл алсак болот. Бул жараспайга гана эмес, өзүн жана жакындарын жылдар бою эзип келген системага каршы ок атуусу. Бул анын агасын өлтүргөн Салменге да каршы ок атуусу. Бул өзүнүн басынган эрксиз ой жүгүртүүсүнө каршы ок атуусу. Чыгарманын финалы дал ушул актыда топтолгон. Ал жамандыкка каршы жамандык аркылуу күрөшүүнүн алгылыктуу ыкмасы катары оң жагынан көрсөтүлгөн эмес. Тескерисинче, ал өз өмүрүндө биринчи жолу жашоосун жана системаны өзгөртүүгө бел байлаган. Өзүнүн жеке ар намысын жана аброюн ошол кездеги коомдун чириген негиздеринен жогору койгон, айласы кеткен адамдын атуусу катары көрсөтүлгөн. Бул окуя карама-каршылыктуу, терең, трагедиялуу жана ошол эле учурда кооз. Эми бири-биринен айырмаланган кино жана китеп версияларына кайтып келсек, киноверсияда Бактыгул өзүнүн орус таанышы Федорго уулу Сейитти багууга жана окутууга таштап, жараспайды аткандан кийин белгисиз тарапка жашырынып кетет. Ошону менен анын тагдыры көрүүчүлөрдүн ой санаасына калтырылат. Китепте болсо аны кармап, өзү абдан корккон түрмөгө отургузушат. Ал жерде үй бүлөсүнүн тагдыры үчүн азап чегип жатканда, ага уулу келип, аны эч нерседе күнөөлөбөй турганын жана түзүлгөн кырдаалда анын кадамын туура деп эсептерин айтат. Бактыгулдун өтүнүчү боюнча, анын жаңы досу Афанасий Сейитти сабаттуулукка үйрөтө баштайт. Ал эми башкы каармандын уулуна айткан акыркы сөздөрү, ошондой эле автордун окурмандарга кайрылган акыркы сөздөрү бул системадан чыгуунун бирден бир мүмкүн болгон жолун сунуштаган сөздөр болуп калат. Мен көп ойлондум. Аябай ойлондум. Жана эмне ойлоп тапсам, ошону айтайын. Менин алтын балам. Сенден тун уулум катары суранам. Ала кагаздан башыңды көтөрбө. Сени эл катарына кошсо, жалгыз ошол кошот. Менин эмне болгонумду көрүп турасың. Мунун баары менин сабатсыз болгонумдан. Сен күнөөлүү эмессиң, деп Сейит жалынды шуурады. Алар өздөрү сени. Мен баарын билем, ата. Баарын эмес, балам, баарын эмес. Окуй турган болсоң, байлардын жана бийлердин атасын таанытасың. Ошондо алар сага меникиндей мамиле кылууга батынбайт. Окусаң көзүң ачылат, сен болсо башкалардын көзүн ачасың. Бул менин колумдан келбейт. Бирок сен сөзсүз жасай аласың. Милдеттүүсүң жасаганга. Бүт күчүңдү ала кагазга жумша. Билимдин баалуулугу жөнүндө сабатсыз чор тамандын оозунан чыккан ой ушунчалык терең жана жүрөктүн көрө тамырына чейин жетет. Анткени бүгүнкү күнгө чейин жек көрүү, теңсиздик жана адилетсиздикке каршы күрөшүүнүн билимди жогорулаткандан башка жолун эч ким тапкан эмес. Билимдин алдында бардык эски көз караштар, бардык жаңылыш түшүнүктөр чегинет. Чыгармада сунушталган универсалдуу чечим жана моралдык натыйжа убакыт жана мейкиндиктен көз каранды эмес. Дал ошондой эле тагдыр ташы тандоо калтырбаган Бактыгулдун образы да физикалык чектөөлөрдөн көз карандысыз. Сиз менен Evidence редакциясы болду. Видео эссе тууралуу ой пикириңизди калтырып, видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.